Арыбаңыздар, урматтуу мен каналдын көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бирок бүгүнкү кооптуу жаңылык боюнча сөз болгон атат. Бул деген Израиль менен Иран расмий түрдө согушту башташты. Буга чейин Иран даяр деген маалыматтар келе баштаган. Ошол Иран даяр деген мен ошол видеону эртеңкиге чыгарайын дедим эле, бирок ушундай нерсе болуп аткандан кийин тез болуп аткан. Азыр ушуну айтып кетпегени туура эмес болуп калат окшойт. Ушундай болуп атат. Азыр Иран Израилден катуу соккуну алды. Буга чейин МАГАТЭ айтып аткан, Иран биз менен ошо акыркы 2-3 жуманын ичинде иш-чараны баягы маалымат алмашуу иш-чарасын токтотуп атат. Бул деген өтө кооптуу, мурункудай эмес болуп атат. Мурунку кичине берчи маалымат дейт. Иран болсо айтып атат, МАГАТЭге мисалы үчүн биз берген ошо биздин ошо МАГАТЭ бул эл аралык ядердик технологияларды көзөмөлгө алуучу Бишикен Улуттар уюмунун ушундай агенттиги да. Анан айткан, аттарын берсек дейт, израилдиктер аларды кандайдыр жол менен өлтүрүштү дейт. Мурунда ошондой болгон. Мисалы үчүн Индиянын ошо МАГАТЭге берген толук окумуштуулардын аттары тапшырылгандан кийин кандайдыр бир белгисиз себептер менен автокатастрофа, авиакатастрофа, поезд жыгылып, ушул индиялык бүт ошо физик ядерщиктер өлүп калган болчу да. Так ошондой эле нерсе болбосун деп ирандыктар айтып атат да. Биз деген бербейбиз экинчи маалымат, анткени ошентип биздин маалымат Израилге кетип калып атат дейт МАГАТЭ аркылуу. Ошо менен бирге өзүлөрү айтты дагы ирандыктар, биз деген ошо МАГАТЭ аркылуу атайын мындай чалгындоо иш-чараларды өткөрүп, ошо Израилдин ядердик программасынын бүт маалыматтарын алып алдык, аябай көп документ алдык деп, кээ бир документтерди алар чыгарганга да үлгүрүштү да, ушу көрсөтүштү. Ушундай болуп аткан. Анан Трамп айтып аткан, силерге акыркы жолу айтып атам, ошо Иран биз силер менен ошо жаңы ошо ядролук курал боюнча келишимди түзөбүз. Ал келишим боюнча бүт силер чыгарган плутоний жана уран станциялардан башка өлкөлөрдөн чыксын. Ошо башка өлкөлөрдөн аны байыткыла. Анан стержендерди даяр атомдук электростанцияга колдонгула, анан ошондон чыккан продукцияны башка өлкөгө кайра сатасыңар деп ушундай сунуш кылганда, биринчи Иран ойлонуп, бир кездерде Пезешкияндагы жазып, Масуд баягы Аятолла Али Хаменеи өзүн жаман милиция көрсөтөт, Пезешкиян жакшы милиция көрсөтөт да. Анан бирөөсү айтса, жок, эч качан Америка менен иштешпейбиз десе, ошо Али Хаменеи Пезешкиян жок, иштешебиз, биз сүйлөшөбүз деп ушундай ойноп атып, ушундай чоюп атып, анан акырына чейин жеткирди. Анан акыркы күндөрү Иран айта баштады да, жок, Хаменейдин сөзү жана Пезешкияндын сөзү бир болуп калды. Биз деген ошол бул баягы келишимден баш тартабыз. Батыш өлкөлөр баарында ядролук курал бар. Биз да мусулман өлкө катары ошол ядролук куралга укугубузду бекитебиз деп. Пакистанда, Индияда бар болгондон кийин Иран дагы өзүнүн ядролук куралын жасашы керек болот. Ошол ядролук келишимден баш тартабыз. Атомдук электростанцияда канча уран иштетсек, ошончо уран өзүбүздө калат. Бүт атомдук электростанциялар Ирандын ичинде калат. Жана ошол эгерде эмне кааласак ошону жасайбыз. Бомба жасайбызбы же жаңы атомдук электростанцияларга стержендерди жасайбызбы, өзүбүз чечебиз деп, ошо өзөктүк программаны калтырабыз деп айтты дагы. Анан Америка Штаттары шайтандын өлкөсү менен биз эч качан келишимге келбейбиз деп, ошо бир нече жолу Аятолла Али Хаменеи айтты. Анан Пезешкияндо ага окшош сөздөрдү айта баштады. Ошонун аркасы менен коопсуз болуп жаткан абал тез эле арада кооптуу болуп кетти. Бир малда ошо Дональд Трампты токтотуп алышып, журналисттер айтты, ошо Ирандын айтканын эмне дейсиздер? Иран силердин баягы айткан сөздөрүңөргө ынанбай койду. Кандай ойдосуздар десе, айтты Трамп, эми деген бул боюнча Иран аябай катуу капа болот деди. Анан эмне болуп кетерин жакында көрөсүңөр деп койду. Унчукпай кой, башка эчтеке дебей койду. Ушинтип эле айтып койду. Азыр көрөсүңөр, мына көрөсүңөр, ана көрөсүңөр деп койду. Ошондо Израилдин бүт каналдары жарылып кеткенде болду. Израилдин баягы блогерлери же болбосо саясий серепчилери, саясаттануучулары бир малда эле тынбай сүйлөп калышты. Биздин баягы байкообуз боюнча Америка Штаттары бүт дипломаттарды бүт өлкөлөр
өлкөлөрдөн чыгарып атат. Багдадтан чыгарышты, Ирактан чыгарып атышат, ошо Йеменден баягы саанан азыр хуситтердин колунда эмеспи? Йемендин расмий өлкөсү бар, расмий өкмөтү бар, ал ошол хуситтер менен согушкан Йемендин өзүнүн эли. Ошол тараптан да дипломатиялык ишкерлер чыга баштады. Жана ошо тегеректеги ошо Иранга жакын өлкөлөрдө, ошо Түркиядан кошо аларга маалымат бериле баштады. Өткөндө акыркы Ирандын атакада Америка Коңшу Штаттарынын аскерлери жарадар болгон, контузия болгон. Ошон үчүн эгерде силер туура көрсөңүздөр, силерди тез ушул өлкөдөн чыгып кеткенге мындай сунуш кылабыз. Калсаңар калгыла, бирок чыгып кеткенге өтө мындай чоң мындай кеңеш беребиз, чыгып кеткиле деп. Ушундай маалыматтарды таштады. Эң жакынкы Багдадтагы элчиликтин бүт кызматкерлери, балдары, кичи балдары менен кошо чыгып кете баштады. Америка Коңшу Штаттарына тез кете баштады. Ошону израилдиктер байкап, блогерлер айтат, биздин учактар башкача даярдана баштады дейт. Газадан бир нече аскер чакырылды дейт кайра. Ошо Газаны көзөмөлгө алып аткан аскерлердин топтомдору кайра ошо алыскы авиацияга кызматка чакырылды дейт. Биздин F-35 учактарыбыз жогорку даяр мындай күжүрмөн даярдыкка келтирилди дейт. Жана биздин ушо толугу менен ошо куралдарыбыз, алыска атуучу куралдарыбыздын баары ушо кайра күжүрмөн даярдыкка келтирилди. Биз деген ошо чек ара үстүнө аэродромдорго аябай катуу мындай иш аракеттерди байкап атабыз дейт. Биздин аскерлерибиз Иранга кол салган атат окшойт дейт да. Ошол эле мисалы үчүн 12-нчи кулжадан 13-чү кулжага атайын айтып коеюн, түшүнбөсөңөр, кулжа бул июнь кыргызчасы да. Ошо анткени кыргыздар мерген болгон, мурун тоолордо кезип жүргөндө так июнда кулжалар чыга баштачу да. Кулжалар мүйүздүү мындай архарлар да сыяктуу. Ошондой азыр кулжа айынын 12-синен 13-үнө Израиль тез сокку кылды. Сокку кылганы эң биринчи бул деген ошо атайын ядердик программаны көзөмөлдөгөн Ирандын генералын өлтүрүштү. Бир нече ошо ядердик программаны көзөмөлдөгөн ошо баягы кызматкерлерди, окумуштууларды, физик ядерщиктерди, аскери башчыларды, ошо ислам революциясынын кароолчуларынын корпусунун башчыларын, так ошо баягы ядердик согушка даярдык камдап жаткандардын баарын өлтүрүштү да. Расмий түрдө Тегеранга F-35 учуп келди. Мурунку өзүн жаман көрсөткөн S-400 комплекстер, S-300 комплекстер кайра өзүн жаман көрсөттү. F-35 көрө алган жок. ПВО жетиштүү түрдө иштей алган жок. Ошондуктан ракеталары бул авиа чабуулу Израилдики эч бир мындай Израиль үчүн тоскоолсуз болуп кетти. Мухаммад Багери каза болду. Бул деген Ирандын баягы куралдуу күчтөрүнүн башчысы болот жана өлкөнүн эң жогорку деңгээлдеги ошо аскер офицери, аскер кызматкери болуп эсептелинет. Бул деген аны ошо Израиль бул жолу аскери объекттерге эмес, жашап жаткан үй бүлөлөрү менен жашап жаткан үйлөрүнө түзмө-түз ракета менен сокту. Жана ошо жашоочулар, жарандар жашап жаткан жерлерге согуп туруп ошо аларды өлтүрүштү. Израилдиктер айтып жатышат, бүгүнкү күнү ошо азыр ачыкка чыгып атат дейт. 2-3 ай мурда болуп кеткен Иранда, ошо Исфаханда, Тегеранда болуп аткан жер титирөөлөр дейт. Бул деген жер титирөө эмес экен дейт. Бул деген расмий эмес түрдө Иран ядердик бомбаны сынады дейт. Кичинекей зарядты сынаган жер астынан дейт. Жер астынан сынагандан кийин радиация учпай дейт. Ошо сырткы МАГАТЭ жана башка агенттиктердин көзөмөлүнүн сырткары калып калган дейт ал нерсе. Анан мен да ошо айлары чыгардым эле, ошол Иран ядердик бомбаны 2 жумада жасаган атат деп Америка Коңшу Штаттарынын чалгындоо кызматы айтып атат деп чыгардым эле, ошондой чыгарылыш бар менде каналда. Анан чын эле ошондой болгон окшойт. Ошол дагы азыркы ушул соккунун астында израилдиктер айтып атты эле да, бир эле жума 2-3 күн эле калды дейт. Булар деген жаңы боезарядтарды жасаган атышат, жаңы бомбаны жасаган атышат. Иран аны жасаганга толугу менен даяр. Анда бүт материалдар бар. Ал технология жана ошо кээ учурда жабдыктарды, центрифугаларды, жаңы центрифугаларды Кытайдан жана Орусиядан алган окшойт. Булар азыр ошо пакистандык окумуштуулардын дагы маалыматтарын алган окшойт. Булар азыр ушуну жасайт деп аябай чычалап атышкан да израилдик ошол каналдар. Анан ошол соккуларын
Иран айтып атышкан, бизде эч кандай тандоо жок дейт. Биз деген ошо Иранды баары талкалашыбыз керек, ядердик программасын жок кылабыз деп. Анан ошол Мохаммад Багирини өлтүрүштү. Анан ошол Хосейн Саламини дагы өлтүрүштү. Хосейн Саламин ордуна азыр генерал Вахидини баягы ислам кароочулар, революциянын кароочуларынын корпусуна дайындашты тез эле учурда. Анан Израилдин коргоо министри Израиль Кац айтып атат да, 5-күнү Израиль алдын ала сокку жасады дейт. Алдын ала сокку жасабаса дейт, биздин Израилге чоң ошо коркунуч түзүлүп жаткан дейт. Анан албетте ушул атакадан кийин Израиль менен Иран толугу менен учактарга тыюу салды. Жарандык учактар азыр уча албайт, кире албайт, чыга албайт. Иран биз азыр жооп беребиз дейт. Иран деген биз 600 баллистикалык ракетаны даярдадык дейт. Америкалык базаларына, авиа жүктөөчтөрүнө жана ошо Израилге согобуз дейт. Толугу менен даярбыз дейт. Биз деген ошону жоопсуз калтырбайбыз дейт Аятолла Али Хаминеи азыркы ген. Анан мен азыр ушул роликти азыр чыгаргыча, азыр чыгып атабыз. Балким дал ушул маалда Иран жооп берип аткандыр да. Же болбосо бүгүнкү түнү Иран жооп бериши ыктымал. Ошо 13-кулжадан 14-кулжага. Ушундай азыр расмий түрдө 3-дүнөлүк согуш башталып атат. Туугандар, мага эч нерсе жакпай атат. Менде балдарым бар, үй бүлөм бар. Мен албетте ушуга аябай кооптоном да, эми өзүм ойлойм, эмне кылсам, эмне кылам депчи, мисалы үчүн. Дүйнө жүзү көпчүлүгү сакталат. Азыр мындай кичинекей мындай чектелүү согуш болсо, көп деле өзгөрүү болбойт да. Бир гана кичине онкология оорулары дүйнө жүзү боюнча тарайт да. Ал да жаман нерсе. Бир четинен болсо, эгерде ал нерсе жайылып келсе, анда ядердик өлкөлөрдүн жок дегенде 5-өсү ошол ядердик соккуларды бири-бирине кылса, анда дүйнө жүзү жоголот да, албетте. Анан ошо эгерде Ирандын ядердик куралды жасаганы чын болсо, азыр даяр деп турат, жасады деп турат ошо чалгындоо кызматтары. Анда Иран аны колдонот окшойт да, анда башка деле ошондой тандоосу жок да. Эгерде Ирандын азыр окумуштуулары өлсө, анда балким программа токтоп калат. Бирок ким билет, дагы жашыруунда окумуштуулар да бардыр да, Исфахандын жер астында. Ал да так белгилүү эмес да. Аны дагы дүйнөлүк чалгындоо кызматтар ачыкка чыгарбай жатышат, же болбосо билбейт жөн эле. Ошондой нерсе болуп жатат. Туугандар, силер эмне деп ойлойсуздар? Өтө кооптуу заман, бирок баягы биз эмне кылабыз? Биздин күнүмдүк тиричиликти кылабыз, колубуздан эмне келет азыр? Ынтымак эле келет өз өлкөбүздө. Өз өлкөбүздө коопсуздук эле келет, бизнес, экономика эле келет да. Ал эми баягы сырткы ушундай нерселерди байкап эле отурабыз да, кооптонуп эле түй ата, эмне деген бала болуп атат деп эле ой менен отурабыз да, Кудай сакта деп эле. Ошондой эле отурат окшойбуз. Ошо туугандар, комментарийлерди жазгыла. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Дүйнө жүзү аман эсен болсун, биздин өлкөбүз, биздин жарандарыбыз аман эсен болсун. Бизнес банкери барына, баштардан мургарап ал. Жол картасын жарып жолундай, ишкердик де сенин куралың ал. Бизнес банкери барына, баштардан мургарап ал. Жол картасын жарып жолундай, ишкердик де сенин куралың ал. Вот туда. О, от души. Красота, блин.